Биздин агайыбызга окшогон бир имандуу жакшынакай, исламды иманды жакшы көргөн агай биринчи мектепке келген 7 жашар 1 класстын балдарын тургузуп алып үйрөтүп баштаптыр. Балдарым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан, кимде ким эртеңки намазды жамаат менен мечитте окуса, эртеңки намазды жамаат менен окуган адам Алланын химаясында, Алланын коргоосунда болот деп пайгамбар айткан. Ман салла салату субхи бил жама фа хува фи зимматилlah. Алланын коргоосунда, Алланын химаясында дейт. Эртеңки намаздын 2 рекет сүннөтү дүнүйөдө бар нерседен жакшыраак дептир пайгамбарыбыз. Баамдат намазыны жамаат менен окуган адам таң аткыча намаз окугандай соопко жетет. Баамдатты намаз эрте менен Алланын рызкы жайт, бардыгын түшүндүргөндөн кийин мектепке келген бала ойлонуп, менин атам да намазга барбайт, апам да намазга барбайт, шундай берекелүү нерселер экен, эмне үчүн биздин үйдө намаз жок? Эртенен баштап Кудай кааласа мен намазга барам деп жаш балдар бир акпарак сыяктуу эмнени жазсаңыз жазылат, жакшы тарбияны алат экен да, келип алып будильнигин коюп, будильникке ишенбей, баамдаттан калып кетпейин, бул дүнүйөдө бар нерседен жакшыраак экен, Кудайдын коргоосуна өтөйүн деп будильнигин коюп күтүп отурса, бир маалда ас-салату хайрун минан нам деп баамдаттын азаны болуп калыптыр. Баамдатты жамаат менен окуйм деп үйдөн чыкса, кап-караңгы мечитке карай бара албайт экен. Корккондан бир аз турса, Алтынбек деп койдум мен. Бир Алтынбек деген өзүнүн классташы бар экен, шонун тайтасы таягын такылдатып мечитке кетип атыптыр. Жана 1 класстагы бала ошо Алтынбектин тайтасынын аркасынан эрчип, жамаатка кийин аксакалга көрүнбөстөн тез үйгө кетип калыптыр. Эмне үчүн аксакалга көрүнбөйт? Атам айтса, атам мени намаздан мечиттен тосуп койбосун деп. Ошентип бир канча күн Алтынбектин тайтасынын аркасынан эрчип баамдатка келип жүрүптүр. Бир күн аталары менен, апалары менен түшкү тамакты жеп атса, атасы айтып калыптыр. Паланчы аксакал о махаллада айылдын четиде паланчы өтүптүр деп баягы Алтынбектин тайтасынын атын айтыптыр. Угуп калган 1 класстагы 7 жашар бала ботодой боздоп ыйлап көзүнүн жашы агып, ыйласа атасы эмне ыйлайсың балам? Сенин тайтаң болбосо, сенин чоң атаң болбосо, андан бетер ыйлайт экен. Сенин досуңбу деп бирге ойногон? Сенин классташыңбы? Бул өткөн бир чал экен да, мынча ыйлайсың, токтотпойсуңбу десе, атасыга карап, жанагы 7 жашар бала айтты. Алтынбектин тайтасы өлбөстөн сен өлсөң болмок ата дептир. Ал эмес сен өлүшүң керек эле дептир. Ой балам, неге андай дейсиң? Мен сени өстүрсөм, чоңойтсом, окутсам, Алтынбектин тайтасы өлбөсүн, сен өлдүсүн деп. Алтынбектин тайтасы менен мен намазга барат эдем, эми ким менен барам? Онун артынан эрчит эдем. Бүгүндөн баштап кимдин артынан мечитке барам деп ыйлаганда,